так билишиңер керек. Жазып койдук. Анда эмесе улантабыз. Жазыңар, бат-бат иштейбиз. Сабактын максаты менен таанышып алсак, Златоустун табыш жөндөмөсүн кайталайбыз, бышыктайбыз. Кичинекей Ханзада чыгармасынан үзүндү менен таанышабыз. Үзүндү деген атырыы бар. Жер планетасына аяр мамиле кылганга тарбияланабыз. Түшүнүктүү болду, ушундай максаттарды көздөдүк бүгүн. Албетте сабактын алдында мен адаттагыдай эле үй иштерим боюнча маалымат берсем. Балдар силер жөнөтүп жатасыңар презентацияңарды. Мен эң жакшыларын бул жака чыгарып атам. Алдыңарда Адеме Төлееванын Кыргызстандын тарыхый жерлери деген презентациясы 5-В класстан. 4 койдум Адемеге. Азыр айтам эмне үчүн. Андан кийин дагы мага жөнөтүптүр өзүнүн үй ишин Алтай Усубалиев 5-А класстан Кыргызстан тарыхый жерлери деген. Бирок балдар, мен дагы бир жолу эскерте кетейин, презентацияны жасап жатканда силер эсиңерге алышыңар керек. Жөн гана сүрөттөрдү коюп койбой, интернеттен алып, мисалы үчүн Бурана, же болбосо Сулаймантоо, же болбосо Манас күмбөзү деп эле сүрөттөрдү коюп койбой, ал жерге өзүңөрдүн оюңарды текст менен, өзүңөрдүн сүйлөмдөрүңөрдү жазып коюшуңар керек. Анткени мен силердин эмне жөнүндө айткыңар келип жатканын мен билишим керек, түшүнүңөрбү? Ошондуктан мен азыр силердин алдыңарга эң сонун деген үй ишини жөнөткөн Амина болду. 5-В класстан ар дайым жакшынакай иштерин жөнөтөт. Балдар, демек бул үй тапшырманы мен силерге үлгү катары жөнөтөм. Мисалы үчүн Амина сүрөтүн тартыптыр, Бурана мунарасын сүрөтүн тартыптыр, жана жанына, Алихан жанына Бурана жөнүндө өзүнүн текстин кошо бериптир. Мисалы үчүн Кыргыз элдин мурасы, элинин деген бир ката кетиптир. Кыргыз элинин мурасы Бурана мунарасы. Бурана мунарасы Токмок шаарына жакын жерде жайгашкан дейт. Ал 10-кылымда курулган. Башында анын бийиктиги 40 метр болгон, азыр анын бийиктиги 24 метр. Бул мунара шаарга түн ичинде келген саякатчылар үчүн маяк болгон деп өзүнүн текстин кошо жөнөтүптүр. Көрдүңөрбү, балдар? Демек силер дагы презентация жасасаңар, же болбосо өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү тартсаңар, ушундай жанына текстти коюшуңар керек. Түшүнүктүү болду, презентацияга дагы. Андан кийин дагы бир өзгөчө жөнөткөн дагы бир окуучубуз бар. Бул Алия Чимбаева 5-В класстан экен. Угуп көргүлө. Чимбаева Алия, мен 5-В класста окуйм. Бүгүн мен сизге Кыргызстандын тарыхый жерлерин айтып берем. Биринчи Сулаймантоо Ошто, экинчи Ташрабат Нарында, үчүнчү Бурана Чүйдөн, төртүнчү Манастын күмбөзүн Таласта. Матта калыңыз. Көрдүңөрбү, балдар? Бул дагы бир өзгөчө вариантта жөнөткөн, өзүнүн кыргыз тилди кандай билерин көрсөтүптүр. Дагы бир эң азамат окуучуларыбыздын бири, бул Аман 5-В класстан ар дайым чыгармачылык менен иш жүргүзөт. Амандын дагы презентациясын, саламатчылык. Амандын дагы презентациясын көрүп койгула. Демек, силер ушундай видео кылып жөнөтсөңөр, сонун болмок. Амандын презентациясын көрөбүз азыр. Кыргызстан тарыхый жерлери деп Бурана Чүй облусунун Чүй районунда жайгашкан деп алдында жазыптыр. Ысык көл Кыргызстандагы эң чоң көл. Соңкөл Тянь-Шандын да жайгашкан. Манастын күмбөзү 14-кылымга таандык. Арыстанбаб Жалал-Абаддагы Базар Коргон жеринде жайгашкан. Сулаймантоо Ош шаарындагы Ыйык тоо деп жазган.
Selünkür деген жөнүндө дагы тарыхый жер жөнүндө дагы жазып алдына жазып жөнөтүптүр. Демек, силердин презентацияңардагы ушундай амандыкындай болуш керек, видео катары жөнөтсөңөр дагы сонун болмок. Түшүндүңөр, балдар, кандай презентация кылыш керек? Жөн гана сүрөтүн жазып, атын жазып койбой, ал жөнүндө маалымат беришиңер керек. Макулдаштык, андан эсе калган көнүгүүлөр боюнча мен электрондук почта аркылуу жөнөтөмүн. Бааңар менен макулдаштык. Азыр болсо жаңы теманы жазып койгула, жаңы темага өтөбүз. Балдар, бул сүрөттөгү ким экенин силер билесиңерби? Балким бир жерден көргөнсүңөр, балким бул жөнүндө, бул адам жөнүндө окугансыңар. Бул француз жазуучусу Антуан де Сент-Экзюпери. Уктуңар беле, балдар? Эгер укпаган болсоңор, бүгүн ушул жазуучу жөнүндө биз маалымат алабыз, таанышабыз. Антуан де Сент-Экзюпери китебиңерде бар. Демек, Антуан де Сент-Экзюпери франциялык белгилүү жазуучу экен. Ал жазуучу гана болбостон, акын жана учкуч болгон. Да, напишите себе. Акын жана учкуч болгон. Учкуч деген учактарда учат, летчик же пилот. Ошондой эле аны дүйнөгө тааныткан эң кызыктуу жомогу Кичинекей ханзада жомогу дейт. Орусча которгондо Маленький принц. Балким бул китепти окугансыңар же мультфильми чыккан, мультфильмин көргөнсүңөр. Эгерде көрбөсөңөр, көрүп койгула. Ал эми көргөндөр болсо, азыр бул жөнүндө мага дагы айта башташат. Кичинекей ханзада жомогу 1943-жылы Нью-Йорк шаарында жарык көргөн. Маленький принц. Если кто-то видел мультфильм, да? Маленький принц очень хорошо. Будем вспоминать. Окутсуң, Саян, жакшы. Анда ошол кыргызча варианты менен таанышабыз. Дүйнөдөгү 180 тилге которулган бул Кичинекей ханзада жомогу. Ал жерде Кичинекей ханзада астероидтерди, планеталарды кыдырып саякаттайт. Демек, темалык саякат болуп жаткандан кийин биз Кичинекей ханзаданын кайсы планеталарга барып саякаттаганы жөнүндө үзүндүлөрдү окуйбуз. Үзүндү деген отрывок. Түшүнүктүү болду. Эми бул жерде бир аз грамматикага кайрылып алсак, балдар, ушул сүйлөмдөрдүн арасында кайсы сөздөр табыш жөндөмөсүндө турат? Эстейбиз? Тапшырма катары кетет. Кана жаза баштайбыз. Кайсы сөздөр табыш жөндөмөдө? Биз жөндөмөлөрдүн баарын өтүп чыктык, Азыр силер табасыңар. Кайсы сөздөр тапкыла, табыш жөндөмөсүндө турган сөздөрдү. Кана ким биринчи табат экен? Мен бааларды, плюстарды кое баштайм. Кана карагылачы. Кайсы сөздөр? Бул жерде эки гана сөз. Эки сөздү ким табат экен? Табыш жөндөмөсүндө. Асия, түшүнүктүү болуп атабы суроо? Какие слова стоят в табыш? Табыш жөндөмө. Жөндөмөнүн баарын өткөнбүз, мүчөлөрдү билебиз, батыраак иштейбиз. Ана ким чыгат? Көрүп атабызбы? Эки сөз. Кимди, эмнени деген суроолорго жооп берет деп койдум. Мен силерге жардам берип жатамын. Кана табыш жөндөмөдөгү ким табат экен? Саян Азамат, Саянга. Ал Саянга плюс койдум. Дагы бирөөсүн ким табат? Астероидтерди, ди мүчөсү, эмнени. Дагы экинчи сөздү ким табат? Азамат Алия, планеталарды, ды мүчөсү. Демек, эмнени, астероидтерди, эмнени, планеталарды, аман. Жок, шарында деген табыш. Мен табыш жөндөмөнү гана сурап жатам. Түшүнүктүү болду, Демек, астероидтерди жана
планеталарды деген сөздөр табыш жөндөмөсүндө турат. Грамматиканы дагы кайталап алышыбыз керек. Андан ары улантсак, текст менен иштей баштайбыз. Силер болсо 29 көнүгүүнү ачабыз. Кичинекей Ханзада деген 29 көнүгүү, бул 44 бетте. Барыбыз ачтыкпы? Кичинекей Ханзада деген текст. Ачтык, Анда эмесе, ачтыкпы? Ооба, Баарыбыз ачып даярбыз, анда эмесе окуй баштайбыз. Анын планетасы үйдөй эле экен. Бул жерде Антуан де Сент-Экзюпери өзүнүн сүрөттөрүн дагы койгон, Демек, кичинекей Ханзаданын планетасы өзүнө окшош кичинекей экен, үйдөй кичинекей экен. Жер, Юпитер, Марс, Венера сыяктуу чоң планеталардан башка жүздөгөн майда планеталар бар. Ошондой кичинекей планета ачып калса, астроном ага ат эмес, жөн гана номер коет. Мисалы, астероид номер 3251 деп. Мен кичинекей Ханзада астероид V612 деген кичинекей планетадан учуп келди деп ойлоймун. Текст түшүнүктүү болду, Эми азыр суроолор башталат. Суроолорго жооп беребиз, Биринчи суроо. Кичинекей Ханзада кайдан учуп келген? Текст боюнча, биринчи тыным боюнча. Ал кайдан учуп келген? Текстти ким азыр угуп, кунт коюп укса, жакшы жооп берет, Кичинекей Ханзада кайдан учуп келиптир? Кыргызча жазабыз, текстте турат бүт бардыгы. Саян кыргызча тексттен издейбиз. Кайдан учуп келиптир? Ким табат? Жок, саян текстте бүт бары жазылып турат. Кичинекей Ханзада кайсы жактан? Жок, ал кандай экен деген. Бул жакта кайдан деп атабыз. Кайдан учуп, кайсы жактан учуп келиптир? Ким табат? Кайсы жактан? Текстти кунт коюп угабыз. Өзүнүн кичинекей планетасынан, жакшы. Өзүнүн кичинекей планетасынан, бирок дагы тагыраак айтканда, планетасынын аты же номери канча эле? Иман өзүнүн планетасы, бирок текстте жазылып турат 29 көнүгүүдө. Жок, Асия туура эмес. Ким табат? Жакшы, саян 612, туура. Асия да туура. Демек, астероид V612 деген кичинекей планетадан учуп келиптир, Демек, плюс алышты. Жакшы. Экинчи тексттен издейбиз, Экинчи суроо. Жакшы. Астроном жаңы планета ачса эмне кылат деген суроо. Астроном жаңы планета ачса эмне кылат? Эмне кылат экен? Текстте турат. Эмне кылат? Жаңы планета ачса, если новый откроет, эмне кылат? Ага ат коебу же эмне кылат? Кана? Таппай атабызбы? Астроном жаңы номер Азамат Асия. Ой, Алия экен, Алия, Азамат. Номер Асия дагы туура айтты. Экоңорго плюс койдум. Искендер номер. Искендерге дагы. Жөн гана номер коет, Эми таптыңар, Амина дагы. Жакшы. Үчүнчү суроо. Анын планетасы кандай экен? Бул жеңил суроо, Планетасы кандай экен? Кандай экен планетасы? Эң кичинекей, Азамат Саянга плюс. Демек, анын планетасы кичинекей үйдөй экен, Кичинекей үйдөй экен, Амина дагы. Кичинекей үйдөй гана экен, Жакшы. Анда кийинки текстке өттүк. Экинчи тыным.
кичинекей кунт коюубуз балдар. Бул автордун Антуан де Сент-Экзюперинин сүрөттөрү. Кичинекей Ханзаданын планетасында, экинчини таптык, кичинекей Ханзаданын планетасында дайыма жөнөкөй гүлдөр өсчү дейт. Алардын тажылары аз эле. Гүлдөр эртең менен ачылып, кечинде соолуп кала турган. Ал эми бул гүл болсо, белгисиз жактан шамал айдап келген уруктан өнүп чыкты. Бул жерде аягында сөздүктө алып турат, ким түшүнбөй жатса. Урук, то есть семена. Урук дегени шамал. То есть семена этого цветка, то есть ветер, да, пригнал. Уруктан өнүп чыкты. Өзүнүн жашыл бөлмөсүндө жатып, сулуулана берип, көптө барып ачылды. Көрдүңүзбү? Ушундай кичинекей уруктан bir gül ösüp çıgıptır. Sup-sulu, koz gül ösüp çıgıptır. Түшүнүктүү болду. Андан ары улантабыз. Анда кичинекей Ханзада эмне кылат? Суу сепкичти таап, гүлгө булактын суусун септи. Демек, гүлдү абдан аяр мамиле кылып өстүрө баштаптыр. Миллион жылдыздын бирөөндө да өспөгөн жалгыз гүлдү сүйсөң арман жок. Демек, ал гүлдү абдан жакшы көрүп калыптыр, сүйүп калыптыр. Ошон үчүн ар дайым карап өстүрүп турчу экен. Кана балдар, бул жерден табабыз табыш жөндөмөдө турган сөздү. Кайсы сөз табыш жөндөмөдө турат? Кайсы сөз турат? Турат. Кичинекей Ханзада суу сепкичти таап, гүлгө булактын суусун септи. Азамат туура, Амандагы туура тапты. Демек, суу сепкичти таап, гүлгө булактын суусун септи дейт, табыш жөндөмөдө турат. Демек, балдар, бул жерде экинчи тынымдын суроолорун үй тапшырмасы болот, суроолорго өзүңөр жооп бересиңер. А биз азыр үчүнчү тынымга өтө беребиз. Бир катуу эреже бар. Балдар, көңүл буруңуз. Эреже бар, деди мага кичинекей Ханзада. Эртең менен туруп, жуунуп, өзүңдү тартипке келтирер жамап, планетаңды да тартипке келтир. Бул эрежени силердин балдар да жакшы түшүнүп калсын. Эгерде алар бир кезде саякатка чыгып калышса, анда мунун пайдасы тиет. Саякатка кетер күнү кичинекей Ханзада эртең менен турду да саякат планетасын күндөгүдөн жакшыраак жыйнаштырды. Демек, бул жерде көрдүңөрбү? Өзүңөрдү жууп, өзүңөрдү тазалагандан кийин, жуунуп тазалангандан кийин, анан планетаңарды дагы тазалашыңар керек экен. Ана бул жерде балдар кайсы сөз табыш жөндөмөдө турат? Бул жерде эки сөз бар. Табыш жөндөмөдө. Эки сөз бар. Ким табат? Кимди? Планеталарды, планетаңды. Саян, Азамат, Саян жакшы жөндөмөлөрдү жакшы билип атат, жана өзүңдү, Алиядагы Азамат. Демек, өзүңдү жана планетаңды деген Алиядагы сөз болду. Жакшы. Азаматтар, анда кийинки тапшырмага өтө баштайбыз, текст менен иштей баштайбыз, батыраак иштейбиз эми. Балдар, силердин китебиңерде 28 көнүгүдө сүрөттөр, Антуан де Сент-Экзюперинин сүрөттөрү турат. Мен ошо сүрөттөрдү бул жака алып чыктым. 43 бетти карайбыз. Бул биринчи сүрөт, бул экинчи сүрөт, бул үчүнчү сүрөт. Китептериңерде дагы ушундай катар менен кеткен. 4-чү сүрөт, 5-чи сүрөт, 6-чы сүрөт. Азыр мен сүйлөмдөрдү берем, силер бириктиресиңер. Биринчи сүйлөм. Бул жерде эмне кылып отурасыз? Географмын, деди чал. Бул жерде биз
сан менен бириктиребиз, мисалы үчүн 1 1 1 2 деп, кандай бере баштайбыз? 5 туура, Алия. Алияныкы плюс койдум. Жакшы. Экинчини сан менен кандай беребиз? Эртең менен туруп, жуунуп, өзүңдү тартипке келтирер жана планетаңды да тартипке келтир. Экинчини кайсыга кетет? Экинчи экиге кетет. Азаматта мен көрүп атам, кимдер коюп аткан. Кичинекей үчүнчүнү кеттик. Кичинекей Ханзада суу сепкичти таап, гүлгө булактын суусун септи. Үчүнчүнү табабыз. Үчүнчү, төртүнчү деп берип атасыңар, Жакшы, төртүнчүнү табабыз. Анын планетасы үйдө эле экен. Төртүнчү сүйлөмдү карайбыз. Төртүнчү бир саян азамат. Бул чөлдө эч ким жашабайт деген бешинчи сүйлөм. Бешинчи сүйлөм кайсыга кетет? Бешинчи сүйлөм. Дарика, бешинчи. Бул чөлдө, чөл деген пустыня. Алтынчы Асия туура тапты. Жакшы. Алтынчы сүйлөм. Миллион жылдыздын бирөөндө да өспөгөн жалгыз гүлдү сүйсөң арман жок дейт. Алтынчы сүйлөм кайсыга кетет? Алтынчы сүйлөм кайсыга кетет? Миллион жылдыздын бирөөндө да өспөгөн жалгыз гүлдү сүйсөң арман жок. Жок тапкан жоксуңар. Анда дагы бир жолу кайталап алалы. Демек, 1 5, 1 менен 5, бул жерде географ деген географтын дагы өзүнүн планетасы болгон, 2 деп туура таптыңар. 3 4, анткени суу сепкич менен сет жатат, 4 менен 1, анын планетасы кичинекей экен, үйдөй дегенбиз, Бул чөл, көрдүңөр балдар, чөл эчтеке өспөгөн чөл деген пустыня, Алтынчы, миллион жылдыздын бирөөндө да өспөгөн жалгыз гүлдү сүйсөң арман жок. Демек, кичинекей Ханзада бир гана роза гүлүн андан жакшы көргөн экен, Түшүнүктүү болду. Анда эмесе үй тапшырмасын алсак, үй иши 45-чи бетте, экинчи тыным, үчүнчү тынымга жооп бересиңер суроолорго, жана 30-чу көнүгүүдө бул жерде силер өзүңөрдүн оюңарды айтасыңар. Мен буга макулмун. Кичинекей Ханзада сыяктуу эртең менен туруп, жуунуш керекпи, планетаны жууш керекпи, тазалаш керекпи деген. Макулмун же макул эмесмин деген эки вариантты бирөөсүн аласыңар, бирөөсүн тандайсыңар. Түшүнүктүү болдубу? Анда эмесе саламатта калгыла. Демек 30-көнүгү